Салам достор. Бир топ күндөн бери мен Самара эжекемди үйгө конокко чакырсам бошобой жатып, ушул Екатеринбургдан келгенден бери эми үйгө келип конок болуп, үйдө сыйыбызды көрүп баратат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Менин жеке жашоом тууралуу, каяктан каржыланат, кантип бул кыз каражат табат, бул кыздын артында кимдер турат, деги эле ушул турмуш курганбы, жеке жашоосу кандай батирде жашайт, Москвадагы батирлерин ким алып берген деген түрдүү түмөн ар кандай ыплас каралоолорду жүргүзүп келишти да. Мен ошол негативтерди позитивге айландырып, сиздерге мен өзүмдүн жеке жашоом менен бөлүшкөнчө, ошондой эжекем менен тааныштырып, сиздерге дагы пайдасы тийсин, өзүм эле жыргап олтура бербейин деп, эжекемге маек курганы олтурабыз азыр. Мен эжекем Самара Нарматова, биздин аталарыбыз бир тууган, өзүбүз дагы бир туугандайбыз. Ушундай эжекелерим бар экен, Москвадан батирлүү болуп, өзүмдүн каражаттарымды пайдалуу жака Орусияда кыймылсыз мүлккө инвестиция жасап, анан кийин буюрса ошол жакын арада Кыргызстанга биротоло кетейин деген ойлорум бар. Кезинде бизге жакшы багыт берип, туура кеңешиңизди айтып, мындай жакшы багыт көрсөткөндүгүңүз үчүн рахмат. Менин көрүүчүлөрүмө салам жолдоп, кантип Орусиядан батирлүү болсо болот, кантип акчаны туура жакка жумшаса болот, кандай мындай документация, иш кагаздар керек, сизге кантип байланыш керек, ушул тууралуу бир айтып койсоңуз. Ооба, ошондой эле бир жыл алдын баягы Москва шаарында офисибиз жаңы ачылганда эң эле биринчи өзүңдүн жакындарыңан колдоо күтөт экенсиң. Бул чындык. Өзүмдүн жакындарым колдоп, булардын синема этеп жашап аткан квартирасына барып, өзүмдүн жасап аткан жумуштарым жөнүндө айтып, ошондой эле буларга ипотекага турак жай алып, өзүңөрдүн үйүңөргө жашабайсыңарбы деп сунуштаганмын. Булар макул болушуп, ушундай сонун жаңы домдон үй алышкан, ремонту жок алышкан, 2 бөлмөлүү. Жаш кыз үчүн бул өтө кыйын болсо керек, кыйындыктар жараткан, билем ошол учурда. Бирок азыр ремонт кылышып, үйү аябай уютный, сонун жашап атышат азаматсыңар. Анча-мынча адам ал нерсеге макул болбойт да. Бунун ремонтуна мынанча миң акча кетет, анан дагы көп, кыскасы баягы не деп коет, алгысы келбей даярына чуркагандар. Бирок ошол эле учурда азыр бул жерде үйлөр аябай кымбаттады. Бул жерде аябай үйлөр кымбаттады. Азыр метро түшсө бул үй дагы аябай кымбаттайт. Ошондуктан кыргыз элиме айтат элем, азыр убактыны бекер кетирип, акчанын куну да кетип атат күндөн күнгө. Мурда 1000 рубльге канча нерсе келсе, азыр 1000 рубльге эч нерсе келбейт да. Ошол эле сыяктуу кыймылсыз мүлк эч качан сиздерге пайдасы чоң деп айтмакчымын. Ошон үчүн ар бир биздин мекендешибиз Россиянын аймагында каалаган шаарынан биз аркылуу, KG недвижимость аркылуу үй алууга мүмкүнчүлүк бар. Эгер расмий түрдө иштесе, сөзсүз бизге кайрылса, биз ипотекага турак жай алууга оформление, юридический проверка бардыгын жасап алып беребиз. Ошондой мекендештер. Менин жарандыгым Кыргызстандыкы. Туруктуу Орусияда бир жашап жатканыма 3-4 жылдын аралыгы болду. Мен көп жолу айтканмын, бул жака мен Раматылык апамдын катуу ооруп калгандыгына байланыштуу ушул жака келип, бир туугандарым менен биргеликте апамды ушул жерден көрсөтүп, айыктыралы деп жүрүп, мен ошол 2018-жылда бир батир алганмын. Аны да ипотекага алгам, эжекемдин сунушу менен. Ал учурда 5,5 миллион рубльдик турган батир, азыр ошол алып койгон батирим 15 миллион рубльга чейин кымбаттады. Ушул бир жыл мурда алган батирибиз дагы 10 миллионго алсак, азыр 20 миллионго кымбаттады, анткени метронун жанында болгон үчүн. Ошондуктан айтарым, мекендештер, айрыкча аял кишилер, кыздар, жаштар, эч качан өзүңөрдүн кыялыңарга жетүүдөн тартынбагыла. Эч кимди укпагыла. Жаныңарда жүргөн жандошуңар дагы кээде айрым учурларда кийик аттырбай калган учурлар көп кездешип атат. Ошондуктан мындай
ташты жарып тоону томкоруп кое турган Адахан Кимсанбаевич айтмакчы, тепсе темирди үзө турган жаш кезегибизде 33 жашка чейин ушинтип акча табып, батир алып, саясат жасап, тазалыгыбызды сактап калып, өзүбүздүн күчүбүзгө ишене турган учурубуз да. Мен абдан жөнөкөйлүктү жакшы көрөм, ошондуктан кезинде мен да жөнөкөй эле батирлерде Орусияда жашаган учурларым болду. Ошондуктан биздин миллиондогон мекендештерибиз батирлерде көпчүлүк болуп жашап жүргөнүн жакшы билем да. Ошолордун түбөлүгү Кыргызстанда болушун каалайм, бирок акчаларын туура инвестиция жасап, батир алып коебу, айтор машина алып коебу, ушундай пайдалуу нерсе кылса, ошо пайдалуу нерсе кылып, анан ошолорду сатып жиберип Кыргызстанга барып, сонун мыкты бизнестерди ачып, өндүрүшкө жумшап, ушундай бир Кыргызстанга салым кошсо болот. Бирок мен алдыга бир 5 жылдык убакытка алдыма абдан чоң пландарды койдум. Мен биротоло Кыргызстанга кетсем деген ой тилектерим бар. Ал эми ошо биз алып койгон батирлер менен буюрса 4-5 жылдын ичинде дагы да кымбаттайт. Аларды сатып Кыргызстанга барып жакшы бизнес ачып, өзүбүздүн комфорттуу, мындай ыңгайлуу жашоо шартыбызды түзүп алсак болот да. Биздин азыр Instagram баракчабызга айтор, ошол социалдык баракчаларыбызга эжекемдин номерин, социалдык баракчаларын таштап кетем. Сөзсүз байланышыңыздар. Кыргыз жарандары сиздер алсаңыздар болот. Көпчүлүк кыргыз жарандары алып атат. Биз да калганбыз, курбум экөөбүз. Туура мындай багытты берип сиздерге ушул батирлүү болуп жашооңуздарды каалагандыктан, жашооңуздарды өзгөртүп, өнүгүүгө кадам ташташыңыздарды каалагандыктан эжекем менен тааныштырдым. Менин жеке жашоом ушундай жөнөкөй, карапайым үй бүлөнүн кызымын. Биз чогуу биргеликте жетелешип чоңойгон кыздарбыз. Ошондуктан ар дайым биздин айткан чындыкты биз сиздерге сунуштаган жолдон кайтпай, биз менен бирге болосуздар деген үмүттөмүн. Саламат болуңуздар.